Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Қаныбек Осмоналиев, мамлекеттік тіл жана тіл саясаты бойынша президенттің алдындағы ұлттық комиссияның төрағасы да. Аты ұзын. Ұлттық комиссия десек болады. Қандай болады азыр комиссияның іші? Мына бірнеше ұйым кирген, былтыр. Былтыр кирген энциклопедия, қырғыз тест, анан окуу борбору, терминком баары биригип чоң комиссия болуп тур. Андай кандай болуп атат азыр иштер? Биринчиден рахмат чакырып, ушундай бир маектешели дегениңизге, анткени акыркы учурларда бул абдан актуалдуу болуп атпайбы? Биздин комиссиянын иши дагы жалпы эле мамлекеттик тил. Биринчиден ошол сиз жогоруда айткан биздин улуттук комиссиянын аталышын кичине чечмелегим келип атат да. Президент, Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия. Мурун мамлекеттик тил улуттук комиссиясы деп аталчу эле. Эми ошого былтыр президенттин атайын жарлыгы менен 21-жылы 28-июлда атайын жарлыгы менен тил саясаты деген сөз кошулду. Бул абдан маанилүү, тил саясаты. Анткени бизде конституция боюнча эки тил жарыш түрдө келе жатат. Кыргыз тили мамлекеттик тил деген статус алган, ал эми орус тили расмий тил деген статус алган. Дүйнөдө жок мындай. Дүйнөдө жок. Расмий тил деген автоматтык түрдө мамлекеттик тил болуш керек. Ушуну жасалма түрүндө, Аскар Акаевдин учурунда бөлүп койгонбуз дагы, анын жакшы гана жактарын карап, баягыдай терс жактарына көңүл бурган эмеспиз. Бирок тилекке каршы убакыт өткөн сайын терс жактары улам-улам өөрчүп, өнүгүп, эки тилдин бири-бирине болгон карама-каршылыктары күчөп атат. Буну ички күчтөр дагы күчөтүп атышат, сырткы күчтөр да күчөтүп атышат. Балким бул жөнүндө өзүнчө сөз кыларбыз эми баягы маектин жүрүшүндө. Анан ошондой болуп 1989-жылы 23-сентябрда ал кезде Верховный Совет Кыргызской ССР деп айтайынчы атайлап. Ошонун токтому менен кыргыз тили мамлекеттик тил мыйзам кабыл алынган 23-сентябрда. Анда бир топ биздин көрүнүктүү ишмерлер, патриоттор деп коелу, ура патриоттор болгондордун ичинде керек болсо улутчулдук маанайдагы эмелер болгон. Эгер ал боюнча сурооңуз болсо, ага жооп бериңер. Анын кийин эмес кандай болду, натыйжасы кандай болду. Ошентип мына 33 жылдан бери биздин кыргыз тилибиз мамлекеттик тил деген статусу менен атайын мыйзам аркылуу жашап атат. Эми сиз жакшы билесиз, 20-жылы октябрда элдик токумдуулугунда жаңы конституция жазылбадыбы? Кайтадан президенттик формага өтпөдүбү башкаруунун? Ал турсун биринчи жолу кандай форма керектиги боюнча атайын референдумда болду. Президенттик форманы эме каалайсыңарбы, же аралаш форманы каалайсыңар, же парламенттик деген. Натыйжада жаңы конституция болду. Ошо конституциянын атайын статьясында, биринчи статьясында мамлекеттик тил кыргыз тили мамлекет эме конституциялык мыйзам менен тескелет деген норма кирди да. Именно конституциялык мыйзам. Анан орус тили да ошол боюнча калды, расмий тил деп. Ошо 1991-жылы кыргыз тилин жөнүндө, мамлекеттик тил жөнүндө ошол 89-жылы кабыл алынып, 91-жылы өзгөртүүлөр киргизилип, ошентип келсе 2001-жылы расмий тил жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Ошентип баягындай эки баштуу, баягындай бир уникалдуу бир мындай тил боюнча өлкөгө айландык. Мейли ошондой болуп келе жатат, кийинки учурларда да абдан катуу көтөрүлүп атат. Бирок негизги кадамды ошо былтыр жаңы конституция кабыл алынгандан кийин президент Садыр Нуркожоевич өзү баштаган экен. Мен ошо жогоруда айттым, 21-жылы 28-июлда атайын өзүнүн жарлыгы менен ошо биздин комиссияга мурун өз алдынча жашап келген энциклопедияны, кыргыз энциклопедиясын, терминкомду, анан кыргыз тест мамлекеттик дирекциясын, анан ошо окуу борборун бириктирип бир баягындай саясат бир жерден кетсин. Деп анан баягы тил саясат деген эмени кошуп туруп, анан ошондой башталган экен. Тилекке каршы өзү биздин ички мыйзамыбыз боюнча, же болбосо ошол кездеги өкмөттүн жобосу боюнча президенттин указы чыккандан кийин 2 айдын ичинде ошол указды тартипке келтире турган өкмөттүн токтому болуш керек. Ал токтом негизинде ошондон жогоруда аталган 4 бирикме өзүнүн баягы эсеп ачылыш керек, эсеп кысаптары, маян алыш керек. Бирок тилекке каршы 11 ай бою бул нерсе жасалбаптыр. Эмнеге? Билбейм.
Ana андай kıldık, bunu mындай kıldık, anan keyin жоон алып бардык, ana мынтип жаздык, анын ортодо тиги жаңы мыйзам жазыш керек болду. Мен таң калганым, бул эми башка мамлекеттерде мындайды мен жол турган эмесмин. Мүмкүн эмес да. 11 ай ошо маян алып айлы иштей беришиптир. Эми бул чындап абдан чоң кайдыгерчилик керек болсо бул кылмыш иши да. Кылмыш. Ошону ордуна коюшка туура келди. Мен 10 майда келдим, сентябрда ошо жогоруда аталгандар бардыгын министрлер кабинетине атайын токтом чыгарып, азап менен деп эле айтам, мен ачык эле токтом чыгарып, мына бүгүн ошо өздөрүнүн маяналарын ала башташты. Бирок эми көп жакшы эмелер кетип калды да, кетип калыптыр да. Жакшы адистер. Анан жалаң кара калтаң, менен баягы азыркы жаштар айтышат го, алжыганча уураган кемпир деп. Мен эми кара калтаң деп айтайынчы. Бирок абдан тажрыйбалуу. Илимдин кандидаттары, илим докторлор калышыптыр дагы элечи. Эми ошолордун арасында иштеп атабыз. Бул эми ошо 4 эме боюнча. Мындан сырткары биздин борбордук аппаратыбыз бар. Ал жерде 24 киши штат эле, азыр 21ге түшүрүп, анда кыскартып. Бирок эми жакшы, мына Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн демилгеси менен 1-июлдан баштап маяны көтөрүлдү. Бирок ошол маяны көтөрүлгөнү 2-3 есе болуп көтөрүлдү, орточо. Тиги 4-өнө дагы тийген жок. Баягы элге берген аппаратка гана элге берген куруттан бизди дагы куруткан деген эме иштеди дагы. Анан азыр эми ошонун аркасынан жүгүрүп жүрөм. Мына менин жасаган иштеримдин эмеси. Ошентип азыр чын эле айтканда өзүнчө эле бир империя болгондой болуп турат эми 60-70 киши болуп атат да баш аягы болуп. Бирок аны тартипке салып институционалдык деңгээлге жеткирүүнүн үстүндө катуу иштешке туура келип атат да. Ошол бүгүнкү биздин жалпы мындай абалыбыз. Анан албетте мыйзамды кондициясына жеткирип 1 ай болду, эмеге бердик жогорку кеңешке. Жаңы мыйзам. Жаңы мыйзам конституциялык мыйзам, эми статустагы мыйзам. Бирок мен алгачкы ирет жаңыдан келгенде баарын окуп, көрүп туруп, эми биз эми окумуштуулар ушундай бир кызык калп болобуз, сиз өзүңүздөр жакшы билесиз. Анан мен моундай сунуш менен чыктым. Эмне үчүн дагы эле мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам өзүнчө болуш керек? Расмий тил жөнүндө мыйзам өзүнчө болуш керек. Экөөнүн бири-бирине карама-каршы келген, шайкеш келбеген жактары көп экен. Керек эле экөөнү бириктирип эле, бир эле мамлекеттик тил жана тил саясаты жөнүндө мыйзам деп атайлы деп, бирок мен мындай колдоо тапкан жокмун. Ошол боюнча калды. Ошол боюнча жогорку кеңешке берилди. Азыр эми комитеттин кароосунда турат. Бирок бул мыйзам өткөндөн кийин кезекте кайтадан баягы расмий тил жөнүндө мыйзамды карашка туура келет. Анда конституциялык нормага алып барыш керек. Мына көрдүңүзбү? Ушундай бюрократиялык кээде ал жак бул жакты жалтактап кароочулук адатыбыз дагы ушундай бир системалуу реформаны жүргүзгөнгө жолтоо болуп атат да. Андан кийинки дагы кандай иштер аткарылды, менен 6 ай болду деп сурай турган болсоңуз, ушул эле жылдын 30-апрелинде министрлер кабинетинин атайын отурумунда протокол тапшырма болгон экен бардык министрликтерге, ведомстволорго, жергиликтүү өзүн башкаруу органдарына 31 августка чейин бардык иш кагаздар мамлекеттик гана тилге өткөрүлсүн 100% деп. Бул эми абдан мындай чукул көрүлгөн иш-чара болуптур. Мен келгенден кийин ушунун бардыгын карап көрүп, анан сунуш менен чыктык эми биринчи эмеге чейин, январга чейин узарталы деп. Анан эмне кылдык? Мен өзүмдүн кызматкерлерим менен бир 5-6 киши болуп, бүт областтардан баштап министрликтерге чейин кыдырып көрүп чыктык. Мониторинг жүргүздүк. Мониторингдин эмесин жыйынтыктарын ошо коллегияларында, өздөрүнүн атайын жыйындарында жарыялап аттык. Натыйжада төмөндөгүдөй бир мындай бир эме пайда болду да менде, көз караш. Дагы эле 33 жыл өтсө деле кээ бир көпчүлүк бир 60-70% министрликтер дагы эле орус тилин пайдаланышат экен өздөрүнүн иш кагаздарында. Кириш иш кагыздары деле ошондой, чыгыш иш кагыздары деле ошондой. Мисалы, экономика министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, финансы министрлиги, каржы министрлиги 80-90% дагы эле бүгүнкү күндө мамлекеттик эме расмий тилде жазышат. Баарынын кызыгы, мисалы үчүн Ошко бардык, Баткенге бардык, Таласка, Нарынга бардык. Ал жердегилер айтып атышат. Агай, жогору жактан кайсы тилде келсе, биз ошол тилде жооп беришибиз керек. Ошондой ченем барбы ошондой? О, баракелде. Мен ошо суроону берип атам тигилерге. Губернатор баш кылып. Жок, андай ченем жок.
Бул баягы эле жарыбаган стереотип. Бирөөсү айтып койду, аппараттын башчысы. Ошондой кылып. Эми эмесин баягы расмий тилди эч ким тыюу салган эмес. Ошону биз жакшылап эме кылып беребизби? Мына баягы өзүбүздүн баягы бир болбогон позиция ушуга алып келип атат да. Ушунун баардыгын эме кылдык. Бир 20дай жогорку окуу жайларындагы мониторинг жүргүздүк. Алардын баардыгына жарыялап эме кылып аттык. Анын акырында менде ушундай ой пайда болду. Анда ушунча болгондон кийин келиңиздер анда президенттин указын даярдайлы, жарлыгын даярдайлы. Ошол эле протоколдук тапшырманын, Кабминдин протокол тапшырмасын уландысы катары, эми баягындай бир логикалык уландысы катары, деп указдын, жарлыктын долбоорун даярдатып, 1 августта биздин президенттин администрациясына берген, ошол боюнча ошол жерде турат. Мына бүгүн декабрь айы келип атат. Ушундай мамилелерге ар кандай ой кетет эми. Анда биздин мамлекеттик тилибиздин арышы жакшына болуп, өзүнүн ордун таап кете алганга биз өзүбүз күнөөлүү экенбиз да. Башка кимден бизге кытайлар жолтоо болуп атабы, же өзбектер жолтоо болуп атабы, же орустар жолтоо болуп атабы. Орустар мүмкүн жолтоо болот. Болсо болгондур, бирок эми анын дагы эмесин мындай көрүшүбүз керек эле да. Кандай мааниде жолтоо болуп атат? Ага өзүбүздүн эгемендүүлүк деп эле ар бурчтан кыйкырып атабыз. Анда ошол механизмибизди койбойлубу? Же биз бирөөлөрдүн эмесин мындай бир укугун тебелеп, тепсеп аткан жерибиз болсо, анда ошол боюнча ачык сүйлөшөлү. Адам укугу деп кыйкырабыз. Макул, мен макулмун. Ушу комиссиянын төрагасы катары. Ачык эле сүйлөшөлү да. Мен бир нерсе эстеп атам. Бир мен барып калдым эле бир иш сапар менен Парижге. Французча мен билбейм да. Анан дүкөндөн англисче сурасам, эми билет го деп ойлойсуң да. Билеби билбейби, мага французча жооп берип атат. Мен түшүнбөйм. Жанымдагы турган адамдардан кандай десем, алар мага түшүндүрүп берди. Анан мен кайра англисче сурасам, кайра эле мага французча жооп берет. Ошентишет. Бирок мен көзүнөн көрүп турам, билет англисче. Албетте билишет. Билет. Бирок атайлап, бизде антсең, сразу улутчул болосуң. Улутчул болосуң, эмоциялар башталат. Андан кийин ар кандай бири-бирин айыптоолор башталат. Мен дагы өзүм акылыма кирип калган эле, учурда Эстонияда 8 жыл жашадым. Мен сиздердин учурунда эле, аспирантурада. Жакшы билесиз, мен физик, мен өзүңүз да физиксиз, Тарту университетине. Дүкөнгө кирсем мага эстонча сүйлөшөт. Анан мен анын бир жолу чыгып кетишке туура келди, нан ала албай. Экинчи жолу курсак ачкандан кийин анан кой эми окусам болбойт. Анан сөздүктө эме кылышка туура келди. Азыр эми такыр андан да өтүп эме кылып атышат алар. Ошентип сактап атышат. Эми башка жолу деле жок экен да. Бизде кандай? Бизде азыр ачык эле айтып атышпайбы айрыкча акыркы учурларда. Сен орус тилин, ты не знаешь русского языка. Ты должен знать русского языка. Ким айтат аны? Оны кече эле мына эмедеги Сокулук районунда бир айыл өкмөтүнүн социалдык маселелер боюнча эмеси кызматкери аял киши экен, өзү эми улуту ошол Кавказ улутунан го. Бүт социалдык желилерге чыкпадыбы? Я здесь родилась, я знаю русский язык, а ты приехал куда-то с гор спустился. Ты не знаешь? Ты должен знать русский язык. Я тебе только отвечаю по-русски. Ты изучай да отпа. Ошон барып, анан маселени көтөрүшкө туура келди да. Ну, тил билген жакшы. Канчалык көбүрөөк тил билсең, ошончолук жакшы. Бирок жанагыдай ты должен деп Россияда болсо бир жөн, Кыргызстанда өткөн. Дагы бир мисал, Ошто бир ресторанды текшерип барышканда журналисттер ачык эле айтты го, ошо өзбек кыз. Өзбек тилинде гапириң менге. Мына мен кыргызмын, эметип, өзбек тилинде гапириң менге. Мен өзбек тилинде калас билемин деди. Ошто, шаардын өзүндө. Эми ресторан жаап коюшту кийин, баягы кызды жумуштан айдап жиберишиптир. Бирок факт болот. Алардын аң сезими ошондой болуп атат. Ошондой болот, аны эч сындыра албай атабыз. Биздин аң сезим такыр башка. Тескери. Айкөлдүн да чеги болуш керек дебесиң, кээдечи. Мына көрдүңүзбү? Өзүбүздүн тилибизди өзү коргосок, өзбек тууган келип коргоп бербейт да. Анда өзбекче жакшы сүйлөйт экенсиң, ошону эле жакшы сүйлөй бер деп коюшу мүмкүн да. Туура айтасыз. Кана эми тил билген. Мен ошол орус тилин кичинеден үйрөнүп, өзүм кыргыз мектепти бүтсөм дагы,
Аны балким сабатты үйрөнүп, анан кандидаттык диссертациямды жазып таанылдым эл аралык деңгээлде. Анан кийин доктордук диссертациямды жазып таанылдым. Бирок ал деген сөз мен кыргыз тилин таштап коюп, жалаң орус тили менен окат кылайын дегендикке жатпайт да. Азыр мына кыргыз тилинде диссертациялар жазылып атат. Мейли, бирок синхрондуу түрдө англис тилине, орус тилине котор диссертацияңды деп айтып атабыз. Эмеңди, мисалы үчүн ошол эле сиз айткан француздар, ошол эле немецтер, кстати, точно сиздей абалда мен Италияда душар болгонмун. Мен евро эмени, долларды менен соода кылайын десем, итальянча сүйлөп туруп алды. Анан жанымдагы киши айтып атпайбы, биринчиден долларыңызды албайт дейт, булар дейт. Еврону алышат дейт. Экинчиден, жаман да болсо, эми спросчикти алып алып, бир-эки итальянча сүйлөп коюңуз деп атпайбы. Болбосо булар согушту блокто дагы биртип турабы, америкалыктар менен англичандар менен. НАТО менен. Заты өздөрүнүн улуттук иденттүүлүгүн сактап коргоп атышат да. Тем эле күйүп пышып. Алар эч ким ушундай болгула деп мажбурлаган жок. Өздөрү ошондой. Канында бар, алардын канында бар. Канында. Ошого окшогон маселелер ошол мен башкарган улуттук комиссиянын иши канчалык татаал экендигин, канчалык элдин колдоосуна муктаж экендигин, канчалык президенттин өзүнүн колдоосуна муктаж экендигин, бир чоң баягындай жөн эле жасалма эмес, чындап колдоосуна муктаж экендигин, депутаттардын колдоосуна кандай муктаж экендигин айгинелеп көрсөтүп атат да. Жана сиз айтып кетпедиңиз, өзүбүз күнөөлүү экенбиз деп. Эмне үчүн кыргыздар ушундай бир кандай десе боло албайт, батылдуу мындай оома сыяктуу, тигилер мындай болду десе ошол жакка ооп, булар тигиндей болду десе бияка ооп, жанагы жакында эле бир эме чыкпадыбы, жанагы маселе Бишкектин жанагы 4 аймагын, оданын дейбизби, аймагын өзгөртөбүз десе, мисалы үчүн кээ бир шаарларда Прагада, мисалы үчүн Венада жөө эле Прага 1, Вена 1, Вена 2, Вена 3 деп эле атап койгон. Аты коюлбайт. Аттар коюлбайт. Адамдын аты конъюнктураны жөө эле номер бөлүп койгон. Эми үчүн бизде ушундай маселе чыгат экен. Эмне үчүн башка мамлекеттин бир депутаттары деги эле кийлигишиш керек. Биз эмне кылабыз десе өзүбүз билиш керек. Бизде кандай атайбыз дегенде. Абдан ушундай бир түштүк диалектisi бар. Куник болуп калды дегенчи. Абдан ыңгай сабалга, оңтой сабалды алып келди. Буга дагы келип өзүбүз күнөөлөбүз. Ошол эле Бишкектин 4 району. Эмне үчүн 30 жылдан бери өзгөрбөй келген? Мен ошо таңга ошону айтайын дедим. Мына сиз өзүңүз озуруп кеттиңиз. Эмне үчүн ошондо эле анда бирөө менен бирөөнүн иши жок болчу, туурабы? 91-жылы каранан жеп эле баягы ошол учурдагы биздин духубуздун, рухубуздун күчтүү эмес экендигин айгиндеп турат да. Өзүңүз жакшы айттыңыз, оома экенбиз. Мен ага дагы бир сөздү кошкум келип атат. Оо жок экенбиз деген сөздүчү. Оуз жок да, оо жок эле бир болбогон бир нерселерди алып келип, ошондо Аскар Акаев деле ойлонсо болчу экен өзү президент катары. Ушул расмий тил катары орус тилин бекитип коюунун зарылчылыгы барбы? Бирок ага басым болгон. Басым болгон, бирок казактар деле басым болгон да. Өзбектер деле басым болгон да. Алар эч андай кылышкан жок. Мен баягы айткандай эле Платон ты меня друг, но истина дороже деп эле койсо болот эле да. Хотя анын этимологиясын билесизби? Антип айткан эмес экен, Платон мне друг деп Аристотель. Ал айткан экен, Платон мне дорог, но истина дороже деп. Дорог. Аны друг деп анан ошол боюнча баягы ошондой кеткен. Чынында ошол кезде эле. Бирок азыр деле кеч эмес. Кеп, мисалы мен өзүмдүн ой пикиримди айта турган болсом, мен мамлекеттик кызматкермин, бирок мен муну айтышым керек. Кеп ошол кайрадан ат өзгөртүүдө турбайт. Мурдагы тарыхый атын кайтарып келүүдө турат да. Ошол эле Свердлов районуна Төкөлдөш деп койсом эмне болот мисалы үчүн? Төкөлдөш да, азыркы чейин Төкөлдөш деп. Студент кезибизде Төкөлдөштөн эле квартирада жашап жүрчү элек го. Төкөлдөш деп айтып эле. Аларча деген ошо. Мен мисал катары айттым, бирок мунун баардыгын биздин элибиз өзү чечиш керек. Причем бир эле кыргыздар эмес, бул процесске орустар өздөрү да катышыш керек. Эгерде тарыхый адилеттүүлүк жөнүндө сөз боло турган болсо. Эмне үчүн мисалы үчүн Санкт-Петербург болуп кайтадан мурдагы тарыхый атына келди дагы, анан биздин Свердловскке келгенде Екатеринбург деп коюп алышкан. Санкт-Петербург тили орусча эмес да. Ооба, ал орусча эмес. Немисче болот баягы. Болгондо дагы баягы эме менен религия менен байланышкан. Святой Петр дегендин баягы эки Павел менен Петрдин, католиктердин пайгамбарлар деп коюнчу, ошолордун атынан коюлган да. Мына көрдүңүзбү? Вот ушундай ар бир сөздүн өзүнүн этимологиясын, анын тарыхый маанисине карап эле иш кылсак,
Menimçe bardыгы түшүнүү менен кабыл алат. Анан буну баягы жылаңа саясат кылып, анан кокуй тигинтип тилге болгон басым күчөп атат деген нерселерге, деген пикирлерге биз эч убакта жол беришибиз керек. Мен сиздерге өзүмүн балалык кезим биринчи эсиме түшүп кетти да. Кандай сонаттар бар эле биздин жайлоодо. Кийин өзү колхоздун аты Калинин. Бирок чоң атам экөөбүз жайлоого чыкканда, ал жерде төшөк салбас деген жайлообуз бар эле. Бир дагы адам деле жашабайт. Ээн эле мындай сонун баягы жайкалган чөп өскөн эме. Төшөктүн кереги жок. Төшөктүн кереги жок. Жана барып уктай берет. Ошентип же болчубуз. Бөрү көрбөс. Түз жылга, кең суу, алма, саячык деген жерлерибиз. Ошолордун баардыгын, мисалы үчүн Ленин жайлоосу же болбосо Сталин жайлоосу деп турган кайта мен төшөк салбас, бөрү көрбөс деп койсом, эмне мен адамзаттын астында бир чоң кылмыш кылган боломбу? Мына Алматы деле, өз аты Алматы да. Ооба. Аны орыстар Алма-ата деп, аны дагы отец Яблок деп которушуп, такыр өзгөртүп эч качан болгон эмес андай тарыхта. Отец Яблок деген болгон эмес. Эми казактар өздөрү кээде, кыргыздар деле Алма-ата деп айтышат. Чындыгында Алматы өз аты. Т дегени көп деген маани деген, гегети деген сыяктуу. Бишкекте эле канча эме болду, өзгөрдү. Туура, Пишпек болду, Бишкек болду, жана башка болду. Ушундай майда нерсе көрүнгөнү менен бул улуттун өзүнүн өздүк иденттүүлүгүнө абдан аба менен суудай керек болгон түшүнүктөр экен да. Эгерде биз муну цивилизациялык жол менен кайтарганын кайтарып, кээ бир кайтарылбай турган жерлер болушу мүмкүн, аны ошол боюнча калтырып, аны ошону мындай бир жакшылап мыйзамдаштырып алсак, анда биздин келечегибизге, анан баягы улуттар аралык баягы ыктыйкыныга мындай жакшы жооп бергенге өбөлгө түшөт болчу да. Көп нерсени биз өзүбүз болбогон эле жерден жаратып алат экенбиз. Карап көрүңүз. Жарнамалар. Менин жасаган ишим 6 айдан бери Осмоналиев иштеп атат, Кокуй начар иштеп атат. Мына карагылачы мына жарнамаларды эмдигиче Осмоналиев жасай албай атат, өзгөртө албай атат. Анан Осмоналиевде андай укук жок. Ал деген Бишкек мэриясына карайт. Юстиция министрлигинин Бишкек чүй боюнча башкармалыгы каттайт аны. Мисалы үчүн бирөө Адидас деп баягы товардык белгисин каттата турган болсо, аны кыргызча котор деп айта албайбыз да биз, туурабы? Бул эң бир жагы, экинчи жагы чынында эле оо жоктук болуп атат. Мен бир нерсени байкадым. Мен көп кыдырам. Кыдырып, ичине кирип, тааныган тааныбайт, тааныбаганына мен өзүм тааныштырам. Эмнени байкадым? Балким биздин кыргыз элине кичине мындай катуураак тийип калышы мүмкүн. Ошол ресторандын ээси кыргыз болсо, эмнегедир орусча коет, англис тилинде коет өзүнүн ресторанын, башка тилдерде коет. Дүкөндөрдү айрыкча, майда бутиктерди. Анан мен бир эки орус баягындай башка улуттарды көрдүм да. Алар тескерисинче кыргызча коюп атышат. Айрыкча ресторан эмелерди, баягы кафе кичинекей баягы забегаловка деп коебузго. Отошо чогундөрдү. Анан мен сурап атам. Сурап атсам, айтып атышпайбы, мен деген мыйзамга баш ийем да. А кыргыздан сурасам, ал мени беттен алып, мен өзүм менен бар оокатымды. Анан ресторандарда жанагы телевизорлор бар да. Бүт Россиянын каналдары койсо. Кыргыздыкын койбойт. Анткени туташтырып, алардын сигналын кармаш оңоюраак экен да. Анан бир аз байыраак дагы да, алардын мазмундары байыраак, каналдары көбүрөөк. Же биздин реклама чыксын деп алар сурайт, балким. Баардык акча менен байланыштуу да. Бирок ушул түздөн түз мэриянын иши. Бирок жашап койсо болот экен. Мына биз келгенден бери Ош шаары такыр өзгөрдү азыр. Бир мындай кызыгып эме кылсаңыздар, азыр эми баягы Google карта деген эме бар го, ошо менен кирсеңиз көрөсүз. А орустар эмне кылып атат Россия? Мен Казанга, Уфага көп келем да, мына сиз дагы мына бүгүн кечкурун эле кириңиз эле. Бир дагы экинчи этаждан ылдый жагын, экинчи кабат менен үчүнчү кабаттын ортосунда кылышат биринчиден баягы жазууларды. Анан баягы бизге окшоп баягы менюсын эчке чыгарып койбойт да алар. Ушунун баардыгына мыйзам менен тыюу салып коюшкан. Иреттеп коюшкан да. Мисалы үчүн Казанда татарча жазылып турат. Уфада башка тилинде жазылып турат. Орус тилинде кичинекей кылып жазып койгон. Чоң. А биз өзүнчө эгемендик мамлекет болуп, кача мыйзамыбызда бар бизде дагы. Бирок ошону эме кылбай атабыз да. Анан баарына кайгылуусу баягы айып пул салуу. Айып пул салуу, мыйзамды бузгандык үчүн. Эмне болуптур?
2020 жылы жаңы конституция кабыл алынып, анан конституцияга баягы инвентарь жасап жүрүп, мыйзамдардын баарын кайрадан жазып чыгышты да. Ошондо баягы бузуулар деген мыйзам бар го, ошол жердеги айыппул деген беренени алып ташташкан да. Эми азыр мен мэрди бекер эле сөгүп атам. Ал деле мага айтып атпайбы, кандай болсун, эмне кылайын? Деген алып таштаса. Анан мен айтып атам, силер өзүңөр дагы демирге көтөрсөңөр. Мыйзамы жок деле иштебесе болбойт бекен. Каршы болбосо болду да. Каршы болбосо болду да. Деп, анан ошону кайтадан киргизишке аргасы болду мен азыр. Менин атына, министр кабинетинин атынан, анан мыйзам демилгелөө акысы бар да, жаңы конституция боюнча. Министр кабинети өзүнчө, президент өзүнчө. Ошентип киргиздик эле. Азыр эмне? Жогорку жарым жылдан бери жатат очередин өзүнүн кезегин күтүп. Андай мыйзамдарды тез кабыл алыш керек да, кандай дейсиз? Мына дайыр жолу жанагы өзүбүз күнөөлүүбүз деген. Биздин окумуштуулар көптү. Докторлор, академиктер, тил боюнча өзгөчө. Академиктер. Мына мисалы үчүн Улуу Британияда же Германияда ар бир 4-5 жылда алардын комитеттери деле жокко, же эле университеттер, же мындай бир комиссиялар чыгарат. Мына 4 жылдын ичинде англис тилине баланча деген жаңы сөздөр кирди. Терминдер кирди. Терминдер. Аларды мынантип түшүнүш керек, мынантип жазыш керек деп улам жаңы китептер чыгып турат. Мына кичинекей баягы. Кичинекей эмес. Бизде андайлар жок. Жок. Юдахинди эмгиче андан бери жаңыланбайт. Болуш керек. Ошол биздин терминком ошо менен шугулданыш керек. Ошо менен алектениш керек. Ал турсу мен физик катары частотный словарь болуш керек деп атам. Кайсы сөз көп колдонулган сөздөрдүн өзүнүн эмеси бар да. Өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Алар өзгөрүп атышат. Башка тилдерин келип атышпайбы? Акыркы 20 жылда араб тили абдан катуу таасир берип атат биздин. Агрессивдүү. Алхамдулиллах. Алла деген ордуна Аллах деп сүйлөп калышты. Шүгүрчүлүк деген ордуна алхамдулиллах деп айтып атабыз. Мен мисал катары айтып атам да. Мурун орусча айтчу элем, азыр арабча айта баштадык. Баягы ол жок, оомал деген ошодон келип отурат да. Ana ошо окумуштар жөнүндө айтып калдыңыз. Мен өзүм коллегаларыма мындай катуу тийсе кечирип койсун, өтө эле катуу тийсе сотко берсин мени. Чынын айтсам, байке мен буну мына азыр жогорку аттестациялык комиссияга кат жазып атам. Акыркы бир 20 жылдагы кандидаттык, доктордук диссертациялардын мазмундарын бир көрөлүчү деп. Жалпы статистикасын алсам, ар бир кыргыз тили боюнча кандидаттык диссертацияга бир 20, адабият боюнча кандидаттык диссертация туура келет экен. Тил боюнча изилдөө абдан начар экен, абдан аз экен. Тилдин өзүн. Будан жыйынтык. Бизде чыныгы кесипкөй лингвисттер деле жок окшойт деп калдым. Кыргыз тили боюнча. Кызык. Көп академиктер, илимдин докторлору адабият боюнча. Адабият боюнча. Адабият. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылык өзгөчөлүгү, эми болсун, айланайын, алла өтө керек. А бирок тилибиздин өзүнүн нукура изилдөө иштери тигиндей болуп атпайбы? Мен мисалы үчүн Бүбүна Орузбаева деген эжени эле билем, андан кийин бар анын калибриндеги окумуштуулар, мисалы үчүн биле албайм. Мына көрдүңүзбү, демек буну эме бийлик колго алыш керекпи? Өкмөт колго алыш керекпи? Приоритет бериш керекпи? Натыйжада эмне болуп атат? Натыйжада башка сиз айткан башаламандык болуп атат. Каерге дефис коелу, каерге тире коелу. Анда өздөрү башаламан кылып коюшту. Башаламан кылып коюшту, башта айлантып түшүшпү? 2000-2002 жылы киргизип жанагы кандай угулса ошентип жазылсын деп, анан кайра кийин жокко чыгарышты, бирок эл эметип кетти. Башаламан болуп кетти. Мен өзүм деле ыңгай сабалда жүрөм. Мынакей ошол президент, урматтуу президент мага катуу тапшырма берген, ар бир министрликтердин эмесинде, борбордук аппаратында лингвист тире котормочу деген эмелер бар экен, штаттар бар экен. Мен карадым. Чын эле иштейби ошо? Эле бар экен. Штат бар, бирок ал кызматкер башка ишти кылат экен. Атап коет, башка иш. Экономика министри ошол өзүнүн ишин жүктөп коет экен. Анан ашып барса котормочулук менен гана алектенет экен. Мисалы үчүн экономика министрлигиндеги лингвист котормочу менен билим берүү же болбосо транспорт министрлигиндеги лингвист котормочунун айырмасы бар да. Себеби алар сөздөрдүн өзгөчөлүктөрү бар да.
Анан ошолорго диктант жаздырыңыз, жатчабы дегенде жаздырдым. Жаздырсам, Кудай бет ары кылсын, мен өзүм деле физикмин, бирок эмелерди профессионалдарга эме кылдым да, жаздырдым. Анан ошодон баштап анан бардыгына жаздыра баштадык аппаратка. Жыйынтык абдан начар. Азыр акимдер баш болуп жазып атышат. Анан тест тапшырып атышат. Нарынбайке. Эгерде мындай катуу ойлонуп көрсөк, бунун эмне кереги бар бизге? Эгерде биздин академиктер өздөрү башыбызды айлантып атса, кайсысына 4 коесуң, кайсысына 3 коесуң. Баягы дефисти туура койгондо 4 коесуңбу, же дефисти жазбай койгондо 4 коесуңбу? Башаламан болуп атат. Бир кичинекей мисал. Биздин убактыбыз деп этип калыптыр. Бүтүрүп мына зататтоочторду эгерде башында сан болсо, көпчүлүк түргө келтирилбейт. Мисалы үчүн 5 китеп дейбиз. 5 китептер дебейт эч ким, 10 сом, 10 сомдор эмес. Бирок этишке келгенде 5 адам барды деп эле айтса болот да. Анткени 5 адам түшүнүктүү да көп экени. Бирок барышты деп жазат. Барышты деп айтат, барышты деп жазат. А кээде бир эмелер пайда болот да, мындай түшүнбөстүктөр. Мисалы үчүн 3 депутат келишти дейт. Келишти деген эки маанилүү болуп калат. Келдиби же бир нерсе боюнча макул болдубу да. Айтышты десе дагы. Айтты дегенби же мындай эме болдубу, пикири келишпестик болуп, ошон үчүн айтыштыбы дегенде. Айтсаң, кереги эмне көпчүлүк түргө келтирип кетишти. Жөө эле 5 депутат келди деп эле айтпайсыңар десе, китепти көрсөтөт. Мынакей китептин жазылып турат деп. Сиз физиксиз, аналитикалык ой жүгүртөсүз да. Сиз азыр эле дароо эле алгоритм түзүп аны сүйлөп атасыз да. Биз экөөбүз ошентип көнгөнбүз да. А бирок филологдор андай кылышпайт экен. Ойлобойт экен. Ойлобойт экен. Ошондон бузула баштады. Сиз мындай гезиттерди окуйсуз да. Анын ичинде баягы көз карансыз гезиттерди. Эми Кудай бетин ары кылсын, ал жерде кандай терминдер колдонулуп атат. А биздин жөнөкөй эл гезитти дагы эле эталон катары кабыл алышат да. Мына жазып турбайбы деп айтат. Менде мына Кыргыз тест деген абдан жакшы, мага жакты ушул конторачы азыр бизге карап турат. Булар тест алышат. Ошол Батма Болоталиевна Топоева-Ставинская деген кызыбыз, эжекебиз, ушундай бир колоссальный ишти жасаптыр да, акыркы 10 жылдачы. Анан бул кишинин чоң кайгысы эмнеде? Ошол азыр экөөбүз айткан башаламандыкта болуп атат да. Анын ошол алган тесттерин бардыгын окумуштуулар аркылуу өткөрүп, бүт баарын эме кылыптыр. Кыргыз тилин өзүнчө, орус тилин өзүнчө, азыр эми англис тилинин үстүндө иштеп атат. Орус тилинен да тест алыш керек да. Англис тилинен каалоочулар болсо. А бирок ал кишиге ким оңгол бул эме, колуна кол, бутуна бут болуш керек. Биздин окумуштуулар да. А биздин окумуштуулар ар бир окумуштуу өз билгенин келип тамалайт экен. Кыргыз тестке. Муну ал туура, бул туура эмес. Бизде синхронизация жок, гармонизация жок. Терминдердин чаржайдылыгы. Баш сөзүбүздүн ушул эмесинде мен ушуну айтып коеюн дедим эле. Казактар 36 томдук терминдерди бекитип, ошол өкмөт аркылуу токтом менен бекитип коюштур. 36 том мондай терминдер. 36 китеп. 36 китеп терминдердин эмеси, сөздүктөр. Ушунча термин бар экен. Да. Мына көрдүңүзбү? Жок, эми бардык сөздөрдү ошо баягы узаконить этип койгондо, мыйзамдаштырып коюшкан да. Мыйзамдаштырып коюшкан. Мынантип айтыш керек, мынантип айтыш керек. Болду. Башка эмеси болбош керек. Болбош керек. А биз аны бир томдо жасай элекпиз. Мисалы үчүн мен физик катары, мен Альфред Нобель жана физика деп китеп жаздым. Ошо китебимдин аягына атайын терминди беришке аргасыз болдум. Себеби бизде унификацияланган терминдер жок. Эмгиче. Мисалы үчүн мен электрон, протон дегенди мисалы которушум керек кыргызча. Мына көрдүңүзбү? Ядро дегенди которуп жүрөбүз, өзөк деп. Ал элге жугуп атабы? Эми өзөктүк деп айтат, өзөктүк курал. Мейли эми айтсын. Мен бул баягы чынында эле өзү орустардын деле сөзү эмес да ядро деген туура. Кээде мурда мисалы үчүн Турциянын ордуна Түркия десе каршы чыгышчу. Азыр көнү эле каршы го дейм мисалы. Көнү Түркия деп, Грециянын ордуна Грекия деп мисалы үчүн. Биз эми мисалы үчүн орус туугандар өздөрү деле көп нерсени бузуп, өздөрүнүн тилине ыңгайлаштырып айтышат да. Мисалы Наполи дегенди Неаполь деп айтышат. Торино дегенди Турин деп айтышат. Рома дегенди Рим деп айтышат. Өздөрүнүн тилине туурлап айтышат. Аны туура деп. Анан биз өзүбүзгө ыңгайлаштырсак, эмне үчүн биздики туура болбой калат? Бирок анын баарын иретке келтирип, мындай эме кылыш керек. Иретке келтирип, анан унификация кылып, ошону мыйзамдаштырып коюш керек да.
Баягы адаби тил болуш керек да. Мен диалекттер болсун эми, Баткенде өзүнчө, Талашта өзүнчө, Ошто Жалал Абадта жана башка. А бирок адаби унификацияланган, мыйзамдаштырылган тилибиз болуш керек. Кытайлар ошону кылып атышат. Бардык Европалык тилдер бар деп. Испания, Кытайдын мисалы Харбиндик Кытай, тиги Гуанчжоулук Кытайдын тилин түшүнбөйт. Ооба. А бирок жазса түшүнөт. Бирок жазса түшүнөт. Өзүнүн маалимелери. Себеби аны мыйзамдаштырып коюшкан. Андан башка жол жок. Испанияда деле басктар менен каталонтар бирин түшүнбөйт да анча деле. Көрдүңүзбү? Вот ошол нерселер чынында эле иштеш керек. Иштеш керек. Биринчи авангардта биздин комиссиянын жетекчилиги астында албетте Илимдер академиясы, университеттер. Мен азыр дагы бир иш-чараны уюштуруп атам, 16-сында мындай аналитик катары, журналист катары сизди чакырабыз. 16-сында мен бардык университеттердин мамлекеттик тил боюнча проректорлору бар. Ошолордун форумун өткөрүп атам. Мамлекеттик тил боюнча проректорлорун. Эмне кылып атасыздар? Мындай бир бирдиктүү тил саясатын жүргүзөбүзбү? Мамлекеттик тил саясатын. Же болбосо Оштун проректору өзүнүн эмеси менен, айталы Талаштын проректору өзүнүн түшүнүгү менен болобу? Биринчи биздин негизги жоокерлерибиз ошолор болуш керек да. Идея боюнча кандай дейсиз? Туура. Анан кийин балким мындай бир борборлоштурулган саясат жүргүзүү маселесин көтөрүү. Терминология боюнча 9-декабрда дагы эл аралык эме өткөрүп атабыз. Казакстандан, Өзбекстандан чакырып. Анткени азыр түрк тилдүү элдердин интеграциясы абдан күчөп атат. Нарынбай, каны сиз жакшы билесиз. Ал турсун азыр алфавиттерди, орток алфавит деген түшүнүк пайда болуп атат. Ал тетиги 90-жылдарда эле кабыл алынган. 93-жылы биздин Абдыган Эркебаев агайыбыз вице-премьер кезинде эмеге меморандумга кол койгон экен. Биз адан бери бардыгы өтүшүптүр, бир эле биз калыппыз. Кечирип коюңуздар, журтта калгандай эле иш болуп атат да бул. Кызык. Биздин убактыбыз эметип калыптыр. Дагы көп сүйлөшө турган дагы башка жазабыз го интервью. Анткени тил деген ар бир адамга тиешелүү, ар бир адам өзүнүн маданияттуумун деп айтайын десе, тилди чаржайт болуп атат. Тилди жакшы маданияттуу деңгээлде билиш керек да. Рахмат сизге. Бизде конокто Каныбек Осмоналиев болду, профессор, мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча президенттин алдындагы улуттук комиссиянын төрагасы. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.